Саламатсыздарбы? Жасалма интеллект боюнча биздин кийинки сабактарыбыз. Бүгүн сабакта биз AI Tools Arena сайтындагы кээ бирки бул жерде эмелер жасалма интеллекттердин платформаларды карап көрөбүз. Бүгүн биз презентация жасаганды, видео жасаганды жана ушул жерде тексттерден аудио маалыматтарды жасаганды көрөбүз. Бизде көрүнүп турган бул жерде AI Tools Arena.com деген сайтта биринчи ChatGPT, андан кийин экинчи бул жерде Free Text to Speech AI, андан кийин Canva'ны карабайбыз бул жерден. Андан Free Adobe Audio to Animation деген бар. Бул аудиолордон, мындайча айтканда, кыймылдуу видеолор тартканды көрөбүз. ChatGPT менен биз таанышканбыз. Бул жерге кириштин кереги жок. Андан биз Credo AI-га киребиз. Бул жерде Visit Credo AI деп турат. Ушуну басабыз. Баскандан кийин бизге мондай сайт келип чыгат. Бул сайт эки тилде иштейт. Биринчиси бул жерде Кытай же Корей тилинде, экинчиси бул англис тилинде болот. Бул дагы эки версияда иштейт. Бири free, андан кийин pro версиясы, мындайча айтканда акчага сатып алсак да болот да. Негизинен бул англис тилинде. Регистрация болуш үчүн биз бул жерде логин же регистр деген бар. Ушуну басабыз. Баскандан биз бул жерден sign in with Google дегенди басам. Бизде Google аккаунт бар. Ушул себептен биз ушул вариант менен киребиз. Бул жерге киргенден кийин биз аккаунтты тандайбыз. Бул жерден орусча которуп алсак да боло берет, бирок анча деле маанилүү эмес. Бул жерде негизинен эч кандай оорчулук деле жок. Upgrade деген бул жерде биз ушуну басып сатып алсак болот. Эгерде акча болбосо, бул жерден биз мол гана кызматтар менен иштей алабыз. Мисалы үчүн азыр биз иштей турган бул жерде Digital Human Video Creation деген бар. Ушуну баса турган болсок, караңыздар, эми бул жерде биринчи турган 5 булар бекер версияда, калгандары бул жерде корона тургандыктан булар платный версиясы. Андан кийин бул видеолордун узактыгы 3 мүнөттөн ашпаш керек. Бекер версияда ошондой. Анан калгандарында узактыгын каалагандай алып сатып алсаңыз, каалагандай түзсөңүздөр болот. Бул деген сөз, бул жерде language type деген жерине бул жерге биз тилди тандайбыз. Ушунун үстүнө баса турган болсок, бул жерде чыккан тилдерде биз текст жазсак, бул үндүккө айландырып берет. Өзбекстан бар, Казакстан бар, бирок Кыргызстан жок. Бул жерден Америка. Биринчи Америка турат. Баскандан кийин экинчисинде voice timbre деп турат. Бул жерде ушул кандай тилде сүйлөш керек, аял киши, эркек киши. Анан ушул жерде анан бир аз үндөрүнөн айырма болот. Ушуларды тандайбыз. Анан бул жерге биз текст жазабыз. Үчүн мындайча айтканда бул 40 символдон аз болбош керек деп атат. Демек 40 символдон көп, бул жерде максимум 8 символ болуш, 800 символ болуш керек деп атат. Ал үчүн биз бул жерде ChatGPT-ге киребиз. Мол алалы, уважаемый деген куттуктоо сөзүн алабыз дагы, копировать этебиз, кайра ошол сайтка киребиз. Эми жазып отурбастан, убара болбостон ушинтсек болот да. Бул жерге сайт этебиз. 800дөн ашпаш керек, азыр 742 болду. Анан бул жерден биз русскийди тандашыбыз керек. Russian деп жаздым. Россия чыкты. Биз биринчи бул жерден угуп көрүшүбүз керек. Биринчи укпайынча видеону бизге жасагат. Биринчи угуп көрөбүз. Көрдүңүздөр. Мына уктук, бул жерде азыр Светлана сүйлөдү. Эми бул жерде Димитрийге өзгөртүп койсок болот да. Димитрий эркек киши сүйлөгөндөй кылып.
значит андан бул сүрөттү да эркекке айландырышыбыз керек. Айландырдык, түштү. Эми бул жерде generate video деген бар. Ошону басабыз. Басканда бекер бул жерге 500 коинге чейин бекер берет экен. Бул видео жасаш үчүн азыр бул биз жасап аткан видео 28k коин экен. 28 кылып иштейт экенбиз. Ушул жерден generate video деген басабыз. Азыр бул генерация боло берсе бир канча убакытты кетет. 20 минут атат. Бул жерде 20 минут бул кылып тура берсин, биз башкасын кылып көрөбүз. Биз баягы видеосун жасаганды көрдүк. Эми бул жерде create now деген басабыз, анан бул жерден биз AI text dubbing деген басабыз. Бул жерде эле ошондой. Биринчиси бул жерде тилди тандайбыз. Кайсы тилде жазылган текстти аудиого маалыматка айландырыш керек. Ошону басабыз. Анан бул жерде адам тандайбыз, ким сүйлөш керек. Мүмкүн бул жерде эркек кишидир. Анан бул жерде language style кандай тил эмеде сүйлөш керек. Жана капалуу же ачуулуу же башка түрдө, достук түрдө же шашып же жай сүйлөш керек, ошону тандайбыз. Анан бул жерге текст жазабыз. Тексттин узундугу 40 символдон көп, бирок 800дөн ашпаш керек. Ошондой эле жанакы биз орусча которгон маалыматты бул жерге таштайбыз. Бул жерде Russian деп коебуз. Россия болсун. Светлана, Дмитрий болду экен. Анан угуп көрөбүз. Бул бүттү. Эми буну confirm басам. Бул уже аудио даяр болуп бүттү. Эми бул жерден мен скачать кылсам болот. Аудио 5 экен, кийин керек этет, билип алдым. Ушул жерге туруп калат да. Ушул жерден кийин керек эмес болсо 3 чекти басып, бул жерде delete кылсак өчүп кетет. Азыр бул digital human дагы эле бүт элек, бул 28 секунд, бирок дагы эле бүт элек. Анан акыркысы модель. Бул азыр экөө эле бар. Digital human видео менен анан text to speech деген экөө эле иштейт, калганы азыр иштебейт азырынчачы. Мына ушундай. Create AI ушундай иштейт да. Бул жерде акырында көрсөтөм, бул загрузка боло берсин. Загрузкасы бүткөндөн кийин көрсөтөм кандай болгонун. Бул уже аудиого айланды да, скачать этип, буну жана загрузкадан таап көрсөк, ал жерде скачать болгондордун бардыгы бул жерде бизде загрузкаге түшөт. Проводникке кирем, загрузканы басам, аудио 5 деген бар. Бул жерде аудио 5. Ушуну койсом, уже түштү. Болду, бул түштү. Ушинтип туруп голос кылып жөнөтүп койсок деле боло берет да. Мисалы үчүн WhatsApp'тан, группалардан таратып коебуз. Ошон бүтөт. Бүттүк. Андан кийин биз кийинки сайтка киребиз. Бул жерде adobe.com-догу бул жердеги биринчи сайтка өтөйүн. AI Tools arena.com сайтындагы биз Create'га киргенбиз. Эми биз бул жерден Free Adobe Audio to Animation дегенди ушул жерге Visit Adobe Animator дегенди басып коебуз. Басканда ушул сайтка келебиз. Бул деген сөз анимация жасоо. Мультфильм жасасак болот, башка нерселер жасасак да болот. Эми бул жерден биз sign in кылабыз. Sign inди бастык. Бул сайтка да регистрация болушубуз керек. Google аккаунт бар, биз ошо менен White кылып кирип кете беребиз. Англисче, орусча боло турган болсо White болот, англисче болгондо ал жерде sign in дегенди басып коебуз. Бастык, бул жерде биз continue with Google деген тандайм. Бул жерден аккаунт чыкты, ушуну тандап коем. Продолжить как short.
Бул жерде туулган күндөрдө жазышыбыз керек экен. Shorts Нуралы Кубатов, бул жерден April Кыргызстан муну коюп туруп continue. Ушул жерде форманы толтуруп беребиз. Толтуруп бергенден кийин бизге ушул сайтка иштей алабыз. Эгерде сиздерде переводчик болсо, бул жерде орусчага перевод кылып алсаңыздар болот. Бул дагы караңыздар. Бул жерде атайын даяр эффекттер бар. Ушуларды пайдалансак болот биз. Караңыздар, бул жерде бекер Adobe Express деген атайын. Бул дагы эки версияда иштейт. Биринчиси free, экинчиси акчалуу. Бул жерде премиум деп турат. Бул жерде акча боюнча иштейбиз. Азыр видео деген бөлүмүнө кирдик. Биз кандай видеолорду видеону бастык. Бул жерден видеону бастык. Андан animate from audio дегенди басабыз. Басканыбыздан кийин бул жерге бизде мындай сүйлөй турган адамдарды даярдайт да. Сүйлөй турган адамдардын азыр бул жерде тоголок турат. Бул жерде категориясы бар. Карактер деп турат. Категориясын тандасак, бул жерде жаңы, all star, humans, food, emoji, animals. Мындайча айтканда, биздин жана жазган голосторубузду молорго сүйлөтсөк болот да. Мультфильм сыяктуу болуп калат да. Биз азыр директорду жана сүйлөткөнбүз. Директорду сүйлөттүк. Ошого бул жерден директорго ылайык адамды тапсак болот. Мисалы үчүн муну тандасак болот. Маркты тандадым. Марк тандалды. Анан background деген тандайбыз. Background кандай болсун аркасы? Background мүмкүн мол болор. Анан background тандайдын аркасынан size тандайбыз. Size 1:1 болуп турат. Биз тандасак болот. Кичине койдук. Background school'ду тандадым. Size'ына келебиз да. Бул жерде size'ды бул жерден Rise 4 дегенде бул жерден Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest ушул жерден тандайбыз. Бул жерде custom'ду койсом. Бул жерде YouTube'дан тандай берели. YouTube жакшыраак. Бул жерде 16га 9 мындай болот. Бүттү. Анан рекорд дегенде бул жерде аудиону тандайбыз. Рекорд эмес, бул жерде browse деген тандайт экенбиз. Бул жерден browse деген тандайбыз. Бул выбрать деген. Ушул жерден жана аудио 5 деген тандайбыз. Аудио 5 и открыт. Бул жерде азыр
генерация кетип атат. Бул кишини турган кишини азыр сүйлөтөт. Азыр 72%га келип калды, 78. Бир аз жана биз берген аудио файл барго, ошондун үндүн узактыгына да байланыштуу болот. Эгер ал көп болгон болсо, ошондой узак убакытка сүйлөйт да. Эми бул жерде кааласак кыргызча сөздөрдү дагы берсек, ушундай анимационный адамдарга жүктөп койсок болот да. Кыргызча үндү жаздырып туруп, аны MP3 файлга айландырып туруп, анан бияка жүктөйбүз да. Анан биз диктофонго жазып, бияка жөнөткүзсөк окубай коет. Ошол себептен биринчи телефон диктофонуна жаздырып, аны онлайн сайттардын жардамы аркылуу MP3 файлга айландырып туруп, анан ушул сайтка жүктөп, адамдарды сүйлөтүп койсок болот. Мындайча айтканда, эми кыргызча чында мультфильм түзсөк болот да. Эми бул сайтты иштетиш үчүн дагы интернет бир аз жакшыраак болуш керек да. Эми бул жерде плейди басып көрөлү. Көрдү, уже бүттү. Эми бул жерден download же скачать дегенди бассак болот. Эми ал браузерге байланыштуу. Эгерде сиздердин браузериңиздер орус тилде болсо, ошого карата багыт алсаңыздар боло берет. Негизинен бирок англисче ушундай болот. Бул жерден animation for audio деген ушундай. Анан бул convert to MP4 crop video кылсак болот. Бул жерден башка жумуштарды аткарсак да болот да. Бул жерде даяр видеолор бар, ушуларды өзүбүз пайдалансак болот, өзгөртсөк болот дегендей. Бирок негизги биздин бүгүнкү максатыбыз бул башка эмес. Именно ошол биздин берген аудиодон видеону жасап чыгаруу. Демек, могул видео бөлүмүнөн animate from audio деген мындайдан категориясы бар да, ушуну үйрөтүү. Калганын кызыксаңар, өзүңөр мынтип жасап кетсеңиздер болот да. Ошону басасыздар, animate from audio дегенде, анан биринчи бул жерде образ тандайсыздар, адамдын кимди сүйлөтөсүздөр, бул жерде бардыгы бар. Же болбосо бул категорияга карап тандасак болот, адамдарды кылып, же болбосо бул жерден animals, жаныбарлар тандасак болот, ошолорго сүйлөтүп койсок болот. Ушундай сыяктуу. Бул караңыздар, эмне MP3 алат, AIF, WAV жана MP4 файлдарды 2 мүнөткө чейин жана максимум 1 гигабайт качан жүктөйт, 2 мүнөткө чейинки аудио файлдарды бул алат деген сөз. Биздин бул видео жасоо боюнча негизги жасалма интеллект ушулар эле. Мисалы үчүн ол
AI Tools Arena дегенде біз мол жерде Credo'ны көрдік. Аз Credo'нын беркisi болды, видеосы болбоду карап көрөбүз. Анын мүнөтүн Credo AI'ды көрдүк. Андан кийин бул жерде Free Adobe Audio to Animation деген эки жасалма интеллект платформасын көрдүк. Андан кийин кайра көрөлү Credo'га. Бул дагы эле бүт элек. Бул бүткөндүн мүмкүн бүгүн көрөбүз же көрбөй калышыбыз мүмкүн. Себептен да интернетибиз көргүчтүү ылдамдыкта интернет болсо бул качан эле бүтмөк. Андан кийин биздин бүгүнкү акыркы бул жасалма интеллект платформасы бул Gamma Check It Up деген сайт, платформа. Бул слайд түзүүчү платформа болуп эсептелет. Биринчи ачканда эле ушундай абал болот. Бул жерден биз регистрация болушубуз керек, же болбосо бул жерде Google аккаунт аркылуу sign in деп турат. Ушул жерден Continue with Google деген бар. Ушуну басабыз. Басканда бул жерде сизде компьютерде болгон аккаунттар чыгат. Бирөөсүн тандап киресиз. Киргизиңиз, анан сиз кайсы багытта колдоносуз? Бул жерде сиздин компанияңыз бар, командаңыз барбы, же персонал багытта колдоносузбу? Азыр персонал деген багытты тандайсыз. Бул жерде сиздин иш тактаңыздын атын жазасыз. Бул жерде Source Workspace деп турат. Ошондон Create Workspace дегенди басасыз. Анан How do you plan to use Gamma? Gamma'ны эмне максатта, мындайча айтканда, колдоносуз? Кандай пландарыңыз бар дейт. Ошол себептен бул жерде for work, for school или for personal use. Мүмкүн бул жерде биз for school десек, бул жерде How did you hear about us? Personal тандасак, бул жерде көп болуп кетет экен. School'ду тандайбыз. Анан How did you hear about us? Бизди каяктан билдиңиз деп сурап атат. Аңыз ушундай болуп мага. Бул жерде мен YouTube деп коеюн. YouTube деп койдум. Демек, мен бул Gamma App'ты YouTube'дан көрдүм. Ошоктан билдим. Get started. Киргенибизден кийин азыр бул жерде биз эмне кылсак болот? Биринчи презентация түзсөк болот, документ түзүп алсак болот, веб пейдж, мындайча айтканда веб страницаны түзүп алсак болот. Бизде документ менен веб пейджди карабайбыз, биз презентация түзгөндү карайбыз. Presentation деген тандайбыз. Андан кийин type topic in a language. Бул жерде any language дейт. Кыргызча жазып көрсөк чыгарбаса керек. Бизде бул кыргызча жакшы маалымат бербейт. Орусча же англисче болушу мүмкүн. Ошол жерге презентация боюнча маалымат жазышыбыз керек. Биринчиден презентацияны бул жактан жазабыз азыр. Искусственный интеллект дедим. Андан мол баскычты басабыз, send дегенде. Искусственный интеллект. Анан бул жерде что такое өзү мазмун берип атат. Эмнелерден турат? Что такое искусственный интеллект? История развития ИИ, как работает ИИ, применение его в нашей жизни, этический вопрос и заключение. Биз өзүбүз кошсок да болот да. Азыр бизге бул болжолдуу түрдө ушундай мазмунду берди. Бул жерде русский деп чыкты. Эми бул жерде кандай тилдер бар? Карасак, бул жерде украинский, точно кыргызча жок. Ошол себептен кыла албайбыз. Русский тура берсин. Бизге жакыныраак. Андан кийин бул жерде биз
и деп коебуз. Анан мына биз экөөнү коштум мен. Виды и бул эми искусственный интеллекттин түрү жана искусственный интеллекттин мүмкүнчүлүгү. Анан ушул жерден continue басам. Бул жерден биз карайбыз. Pick a theme. Интернет иштебей калды. Обновить басам. Интернет иштебей калды. Presentation'ды тандайм. Бул жерге интеллект. Что такое искусственный интеллект? Применение искусственного интеллекта, интеллект, взаимодействие. Бул жерде басып туруп өзүм виды и заключение. Дейм да, бул жерде continue басам. Басканда бул жерде темаларды өзүбүз тандасак болот. Каалаган бул жерде түрүн тандай алабыз биз өзүбүз. Мисалы үчүн мен нот түрүн бастым. Негедир иштетпей атат. Вы также можете открыть новую вкладку, обновить страницу. Биз буну башка браузерде ачып көрө беребиз. Операны ачып көрөйүн. Ал жерде гамма деп жазам. Гамма деп жаздым. Эми ал жерден sign up for free. Басканда бул жерде continue with Google деген басам. Ушул жерде мен башка аккаунт тандайын. Create workspace for school, YouTube, create started, presentation. Бул жерде искусственный интеллект и enter басам. Чыкты. Бул жерге мен виды и андан кийин заключение кылдым. И continue басам. Бул жерден бир теманы тандаймын. Бул биринчи тема ачык. Ушу теманы бастым. И анан continue деген мону басамын. Бул жерде continue турат, ушуну басам. Мага азыр презентацияны даярдап берет. Бул презентацияны биз каалагандай даярдап бербеши мүмкүн. Жана шашылган убактарда кереги пайдасы тиет да. Анан именно сиз күткөндөй даярдабайт. Ал өзүңүздөр өзгөртүүлөрдү киргизесиздер. Демек азыр мен искусственный интеллект деп бердим. Ошого жараша маалыматтар таап берет, сүрөттөрдү коюп берет. Мен өзүм тексттерди, сүрөттөрдү алмаштырышым мүмкүн. Бул жерде бир гана искусственный интеллект эмес, өзүңүз кол менен жасасаңыз да болот. Нөлдөн баштап өзүңүз түзүп. Бирок негизи ушул запросту берсеңиз, бул өзү ушундай кылып түзүп берет да. Мынакей искусственный интеллект уже маалыматты өзү жазып жатат.
Мына бизге уже даяр материалдарды түзүп бүттү. Эгер муну өзүңүздөр өзгөртүп түзсөңүздөр да болот. Муну караңыздар, бул жан башында турат. Бул AI деген бул ушу искусственный интеллектин алмаштырсаңыздар болот. Жок, мен өзүм алмаштырам десеңиздер, бул жан башында биринчиси A деген бул текст форматы. Тексттерди киргизесиздер өзүңүздөр. Бул жерде андан кийинки кошумча шаблондорду, формаларды, сүрөттөрдү, видеолорду киргизсеңиздер болот. Бул жерге формус эмелерин, сүрөттөрдү, башка нерселерди киргизсеңиздер болот. Мисалы үчүн могу сүрөт сизге жаккан эмес болсо, ошол сүрөттү алмаштыра аласыздар. Сүрөттү басасыз. Бул жерден delete бассаңыздар, бул жерде сүрөт өчүп кетет да. Анан бул жерге башка сүрөт алып келип койсоңуз болот. Мисалы үчүн бул жерде сүрөт басасыз, web image upload URL деген басасыз. Бул чекитти бастык. Бул эмени бастык. Жанында турган бул. Ушул жерден баскандан edit image деген бар. Ушул жерден бул жерден алып келсеңиз болот, мына бар сүрөттөрдү. Же болбосо бул жерде басып туруп, мына көрүп турасыздар, ылдый караган. Ушул жерден upload, image upload деген басасыз. Replace image. Бул жерде click to upload деген бар, ушуну бассаңыздар, биздин загрузкадагы файлдарыбыз чыгат да. Басасыз, бул жерде биздин аккаунт ачылат. Проводник. Сиздин сүрөтүңүз кайсыл жерде болсо, ошол жердеги бул сүрөттөрдү койсок болот. Открыть. Мына көрдүңүздөр, биздин сүрөт пайда болду. Анан бул жерде бул тексттерди дагы өзүңүздөр жаза бересиздер. Бул жерден мынтип туруп, бирден жасаңыз келбесе, мисалы үчүн бул жерде даяр шаблондорду алып алдыңыз, ушундай шаблон түзүрдүңүз. Бирден жасап отурбастан интернеттен буну скачать этип алып туруп, PowerPoint'тан өзүңүз алсаңыз болот. Ал үчүн мына баскычты басабыз. Жок, бул share'ди басасыз. Анан экспорт бөлүгү бар, экспорттон. Анан бул жерде экспорт to PDF формат, же болбосо экспорт to PowerPoint деген бар. Ушуну тандайсыз. Ушуну тандап туруп, бул жерден done дегенди басасыз. Бул загрузка болуп атат. Мына көчтү. Бизде загрузка бүттү. Буну азыр ачып көрөбүз. Папканы карайбыз. Мына искусственный интеллект деп турат. Ушуну PowerPoint менен ачабыз. Мынакей, биз түзгөн искусственный интеллекттерин презентация түштү. Ушул жерден эле өзүбүз керектүүсүн алып койсок болот. Келебиз, могу сүрөттү алмаштырыш керек болсо сүрөттү бир жолу басып туруп, бул жерден өчүрөбүз дагы, өзүбүз башка сүрөт алып келебиз. Ошентип алып келсек болот да. История развития деген бул жерде өчүрүп туруп, ошол жерге биз өзүбүз каалаган PowerPoint'то жазып алсак болот.
педагогика боюнча жазсак болот, өзүбүздүн багыт боюнча ошол теманы жаздырып ушундай даяр орусча материал алдык. Эми буну кыргызчага которуш үчүн ал жеңил эле которуш. Кайра эле бизге керектүү ошол переводчикке барабыз. Мына Google переводчик. Бул жерден документ бөлүмүн тандайбыз. Выбрать файл деген тандайбыз. Анан биз өзүбүз искусственный интеллект ушу болуш керек. Ушуну басам и открыть. Эми бул жерде русский, биягын кыргызский кылам да, перевести кылам. Бул которуп атат азыр. Бул жерде документтерде бул 10 мегабайтка чейинкисин которуп берет. Google переводчик эгер 10 мегабайттан көп боло турган болсо, аны эки бөлүп которушка туура келет да. 10 мегабайтка чейинки документтерди бул полный которуп берет. Уже которуп бүттү и скачать перевод деген басабыз. Бул бүттү и открыть кылабыз. Мынакей, жана биз түзгөн сайт жасалма интеллект бул адатта адамдын интеллекти талап кылган милдет аткаруу жөндөмдүү компьютер технологияларын өнүктүрүү менен байланышкан информатика илиминин тармагы. Бул жерлерде бардыгын которуп берген, карап окуп чыгып, керектүүлөрүн ушинтип өзүбүз оңдоп алсак болот. Үлгү таануу, табигый тил таануу жана башкалар. Мына ушинтип презентацияларды кичине эле убакыттын ичинде биз өзүбүз даярдап алсак да, Gamma Hub'га киребиз. Бул жерден Gamma Hub'га кирип туруп эле биз өзүбүз запрос беребиз, мазмунун түзүп алабыз. Ошол мазмунга жараша ушул жерден бизге слайддарды түзүп берет. Слайдты биз ушул жерден, бул жерден ушул өзүнөн деле койсок болот. Present деген басабыз. Бизге мындай коюп берет. Кийинкиге өтөбүз. Gamma Hub мына ушундай. Кааласаңыздар документ түздүрсөңүздөр болот, кааласаңыздар ал жерден веб сайтты түздүрүп алсаңыздар дагы болот. Биздин бүгүн акыркы сабагыбыз ушул Gamma Hub менен аяктайт. Биздин жасалма интеллектке багытталган тездетилген кичи курсубуз ушу менен жыйынтыкталды, аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.